Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу бойдок айымдар жана мырзалар, жалпы көрүүчүлөр. Ардыңыздарга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун деген сөз менен бүгүнкү берүүбүздү биз баштайлы. Биздин тааныштыруу баракчабыздын максаты никени улуттуу ойлогон, жоопкерчиликтүү, өзүн өнүктүрүүгө даяр мырзалар үчүн жана айымдар үчүн десек болот. Биз ушундай мырзаларды кабыл албайбыз деп чечтик. Иштебеген, иштегенге такыр аракет кылбаган, аракети жок, намазга кайдыгер көз караш менен караган, динден алыс, жоопкерчиликти түшүнбөгөн, жоопкерчиликтен качкан, жоопкерчиликти мойнуна албаган, өзүнө албаган, андан кийин адеп акылакка такыр көңүл бурбаган. Адеп деген эми адеп көргөзүү да, башкаларга сый урмат кылуу, жакшы мамиле кылуу, ошонун баары адеп да. Ошондойго көңүл бурбаган, айымды сыйлай албаган, сыйлай билбеген мырзалардан биз баш тартабыз. Мырзаларга минималдуу ушундай талаптарды койдук. Сөзсүз түрдө буларды сиздер жазаган болушуңуздар керек. Аты жөнүңүздөрдү, жашыңыздарды жашырбай жазасыздар, туулган жылыңыздарды, же болбосо ишиңиздер барбы же жокпу аны да ачык айтасыз. Кандай иштин түрү болбосун ошону ачык айтасыздар. 5 убак намаз окуйсузбу, аны чындап эле айтасыздар да. Аракет кылып атам же болбосо окуп атам дегендей кылып. Андан кийин үй бүлө тууралуу сиздердин түшүнүүңүздөрдү айтасыздар. Түшүнүүңүздөр болуш керек да. Үй бүлө мисалы үчүн бул аманат, эркектин мойнундагы милдет. Ошол аялды адал ырыскы менен камсыз кылуу, кийиндирүү, үй турак жай менен камсыз кылуу, ар кандай ызык сууктан, ар кандай адамдардан кордоо эмес, коргоймун деп, мындай үй бүлө кылып багып алам деп, ушундай түшүнүүңүздөр болуш керек да. Андан кийин максатыңыздар болуш керек да. Жакшы максаттуу болушуңуздар керек. Туура максат коюш керек үй бүлө курууга. Мен ушу никелеп алыш үчүн ошол адамды жакшыраак билишим керек, ал жөнүндө сурашым керек, сүрүштүрүшүм керек деп ушундай жоопкерчиликтүү болгула да ушуларга. Ушуларды жакшыраак айткыла туугандар. Биз деген урматтуу айымдар жана мырзалар көптөгөн видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Бирок биздин куралыбыз жарыя кылууда. Этияттыкка көңүл бурабыз. Сиздердин намысыңыздарды сактоого, намысыңыздарга тийбөөгө аракет кылабыз колдон келишинче. Бирөөнүн маалыматын башка жактарга өзүнүн уруксаты жок таркатууга биз каршыбыз да, өзүбүзгө каршыбыз ошондойго. Сүрөтүңүздөр эч качан бул жерден чыкпайт, видеодон фамилия, аты жөнүңүздөр айтылбайт. Эгерде жарыя кылууга макул боло турган болсоңуздар, жабык түрдө ушундай кылып жарыя кылып беребиз. Аты жөнүңөрдү айтпастан, фотоңуздарды, видеоңуздарды чыгарбастан, дарегиңиздерди так айтпастан, жөн гана ушунча жаштагы мырза же болбосо айым деп үй бүлө курууга ниети бар, же болбосо аракети бар деп гана жарыя кылууну туура көрдүк. Антпесек болбойт экен да. Анан эч качан камсанабаңыздар, коркпоңуздар. Бул ар бир маалымат бул аманат да. Биз үчүн аманат болот. Акыретте ошон үчүн дагы жооп беребиз. Эгерде сиздерден уруксат сурабай эле сиздерди чыгарып ийе турган болсок, айтып ийе турган болсок, анда жооп берип калышыбыз толук мүмкүн. Биздерден кемчиликтер кетсе кечириңиздер туугандар, үй бүлө курам деген мырзалар, айымдар. Колдон келишинче аракет кылабыз. Билгенибизди амал кылалы колдон келишинче. Анкета калтыргыла. Loveway KG деген инстаграм баракчабыз бар, ошол жака жазгыла. Могу экранда турган инстаграм логотипдеги дарекке жазгыла, Loveway KG деп коет. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Бул биздин баракчабыз. Ал жака анкетаңызды өзүңүз тууралуу кыскача маалымат жазасыз. Аты жөнүңүздү, жашаган жериңиз, учурда иштеген жумушуңузду, 5 убак намазыңызды, мурда үй бүлө куруп ажырашканыңызды, же үй бүлө кура экениңизди жана башка. Ушул жака жаза бересиз. Маалымат баары купуя түрдө иншалла сакталат. Бул деген аманат деп айттык, кайра кайталайбыз. Бул деген аманат.
Андыктан үй бүлө куруудан кечикпөө керек. Мына биз кечигип ошонун азабын тартып келүүдөбүз. Негизи 20 жаштан баштап эле аракет жасай башташ керек экен да, ошого машыгып үй бүлө курууга. Бул убакыт сонун убакыт экен. Өзүң каалаган айымга үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Өзүң каалаган мырзага турмушка чыгышыңызга дагы мүмкүнчүлүк кенен болот. Ошондуктан 20 жаштан баштап эле аракет кылыш керек экен. Интернет эмес, жашоодон, өзүңүздүн окуган жерден, иштеген жериңизден, ошо көчөдөн даже керек болсо өзүңүздөргө мындай карап көрүп, анан ачык айтуу керек да. Дароо эле баягы тааныша алалы десеңиз, сиздин айымыңыз качып кетиши мүмкүн, уялып калышы мүмкүн. Биздин менталитет ушундай экен, туугандар. Андыктан башка жумуш менен, окуу менен, башка шылтоолор менен сурамжылоо кылып, сурап, сүйлөшүп барып, анан жакшыраак сүйлөшүп, ошол суроолоруңузга жакшы жооп берип кетсе, ошо жооп бергени жакса, анан кийинки чоңураак, жакшыраак суроолорду берсеңиз болот да. Жол каякта, ажаткана каякта, дүкөн каякта деген суроолорду бересиз да, тактап айтканда, таанышууда көчөдөн. Эгерде ошол суроолоруңузга ээринбей, өтө мындай жасканбай, боюн көтөрбөй, жаман көрбөй, жакшы бир адамгерчилик менен, сыпат менен жооп берсе, анан сүйлөшүп кете аласыздар да. Эгерде ошол ажаткана каякта экенин, дүкөн каякта экенин билсе да айткысы келбей турса, сизди кагып тийишип атат деген жаман ниет менен гана туруп нары көздөй басып кетсе, силкинип кагып, анда ал нерсеге энергияңызды кетирбей эле койгонуңуз жакшы да. Ал сиздин адамыңыз эмес. Кудай ошондой адамдан сактасын бизди. Ошондой кезде ошол жака, ошол каяка кетсе, ошол жака кетсин, качып кеткени жакшы болот. Туугандар, бул үй бүлө курууга биздин бир туугандарыбыз, биздин ата энебиз, жакындарыбыздын салымы абдан түз болот да, абдан чоң болот. Эрте үйлөнүшүбүзгө же болбосо кеч үйлөнүп калышыбызга ошолордун мындайча айтканда эмеси бар да, себеби болот. Эми биз баягы кечип калдык да, үй бүлө куруудан, кесип тандоодон. Анда ал убакта мындай интернет жок эле, психологдор жок эле, кеңеш бере турган адамдар жок эле. Бирок дин бар болчу да. Бирок мугалим жок болуп калды, ушундай бизди сүйрөй турган. Эми биз келечектеги адамдарга, инилерибизге, тааныган адамдарга, тааныбаган адамдарга өзүбүздүн жашообуздан алган сабактарды бөлүшүп коюшубуз керек да, айтып коюшубуз керек. Билген нерселерибизди бөлүшүп коюшубуз керек да. Бул деген бир тууганчылык сапат да. Урматтуу айымдар, мырзалар, эч кандай тартынбастан биздин каналга жазылгыла, подписаться болгула. Инстаграм каналыбызды толтуралы. Жаштардын көпчүлүгү ошол жакта экен. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Ассалому алейкум.